колундагы акчасы кетсе өлөт алчы. Азыр сахар, давление деген оорулар неден болот? Ушу аресттен болот. Айылда өзүнчө үй, шаарда бир өзүнчө үй, бийик машина, төмөн машина. Эгер Аллахка тапшырылып жашаса, бул адамдын колундан миллиондогон акча келсе дагы эле кыжалат болбойт, миллиондогон акча кетсе дагы кыжалат болбойт да. Сен жумушуңан кетип калышың мүмкүн десе болду бул арест. Ошол жумушун бербеш үчүн болду. Динин да сатат алар. Өлдү ошол менен. Деди хасбуналлах, бизге Аллах жетишти. Бизди коркутпа дедим да. Адамдын Аллага жакындаган сайын, кыяматта жакшылык таразалары да өсөт. Мына ол мечитти келип намаз окуган, сооптуу ишти кылган, бизге соо көрүнбөгөнү бир арман да. Бирок аны көрүнсө сыноо болбой калат эле да. Ушу көрүнбөгөндүгү себептүү көп адамдар нарагын көрө албай атат. Жанагы бул жерде таза жүрөк менен ыйман келтирген эле адам сооптуу аракетин көрбөсө, тагыраак айтканда Алла Таала Куранда айткан боюнча ыйман келтирбесе, башка адамдарга нак эмес да. Ошол себептүү көпчүлүк адамдар адашууда. Адашууда дегенде ачык эле тозокто. Нейтральный зона жок. Мисалы, сиздер келип ибадат кылтасыздар, иншалла сиздер бейишке, анан келип аткандардыкы эми мындай ортодо туруп турат эмес, тозоко. Ошондуктан бул дүйнөдө мындай риск бар. Же бейиш, же болбосо азап болуп калышы мүмкүн. Аллах Таала Куранда Муддассир сүрөсүнүн 38-аятында "Куллу нафсин бима касабат рахина" деп келет. Ар бир адам өзүнүн кылып аткан иштерине арестке алынган. Же Аллах Таалага ибадат кылат дагы ал үчүн жол ачык. Эгер аны кылбаса эле, ошо өзү кылып аткан сөздүн кесепетинен бул байланат. Бул тагыраак айтканда арестке түшүп калат деп которулат. Күрөөдө эми түз которгондо ар бир жан өзү кылып аткан иштеринде күрөөгө туруп калат деп которулат да. Мен түшүнүктүү болуш үчүн биз биз менен сүйлөштүбүз да. Биз колдонгон сөз менен айттыбыз. Эми аресттин түрлөрү бар, билесиздер. Эң көп кылмыш кылган адам бул түрмөдө. Андан беркиси домашний арест деп туруп үйдөн чыкпайсың. Андан берирээк жеңилирээк бул мамлекеттен чыкпайсың. Бар го мындай ажыга кетип атканда, жумурага кетип атканда баары кетип атат, аэропорттон таможня өткөрбөй койду. Эмне десе арестиңиз бар экен. Сиз мурун бир жерден карыз алып бербей койгон кез сот жабып коюптур, чыга албайт. Ошо адамдарды элестетип көрдүңүздөрбү кандай болот? Көрсөңүздөр керек, а? Куду тозокко түшүп кетип аткандай, мындай ыйлап, өзүнөн кетип, же бири-бирине ачууланып, куду ошо таможниктер эле алып калган да анычы. Жаман көрүп, да бир экөөсү ортого түшүп, сенден ушундай апаң болсо керек эми, ыйлатпай жөнөтүп койсуң. Мындай ким алып калса ошону жаман көрүп. Бирок ал жерде байкасаңыздар биз адамдын кемчилдигинчи. Ал айып кимде эле? Ал айып өзүндө болчу да. Ар адам өзү кылган себептен же бирөө аны мажбурлап кредит алдырды, же бирөө мажбурлап анын карызын төлөбөй койдурду. Бир мурда бир историясын өткөн себептүү бул арестке калды алчы. Мамлекеттен чыкпай калды. Бул жактан белети күйдү. Алла Таала ушуну айтат. Ар бир адам кылып аткан ишинде өзүн өзү тыюу салат. Сама арестке киргизет. Анан палан адам, бустан адам киргизет эмес. Көллө нафс деп келет Куранда. Бардык адамчы. Бардык адам бима касабат, өзү кылып аткан иштери аны арестке киргизет. Кандай кылып киргизет дегенде, биринчи кезекте адам өзү мындай көз каранды болуп калган нерселер бар. Бул биз тамакка көз карандыбыз. Эч бир адам айта албайт. Мен эркинмин, каалаганым кылам деген адам дагы арга жок тамак жейт. Тамакка көз карандыбыз. Уйкуга көз карандыбыз. Жакшы сөз сүйлөгөнгө көз карандыбыз. Туурабы? Кыскасы ушундай көз карандылык бар. Мен эркинмин, билгеним кылам деген адам деле Алла Таала оорутуп койсо ошол ооруга деле көз каранды. Көз карандылыгын арасында мисалы кичинекей балдар азыр көп көйгөй болуп атат го. Колундагы атасынын телефонуна көз каранды. Игра ойнойт, же видео көрөт, алып койсоң, ал үчүн дүйнө ушунчалык караңгы, ага көз каранды. Неге дегенде ошол бала өзүнүн колу менен иштеп аткан играсына бима касабат Куранда айткан көз каранды. Бул жаш баланыкы.
Эми чоң адамдыкы кандай дегенде, ар бир адам өзү бир нерсенин үстүндө ою менен кылып аткан ишин өзүн өзү арестке киргизет. Эмне кылат? Кимдир бирөө элдин алдында алды болуш жакшы көрөт. Дайым отличник болушту каалайт, элдер аны макташты каалайт. Бирөө аны кемсинтпеш керек. Ошонун үстүндө иштейт, байлыгын да сарптайт, убактысын да сактайт, самарестке ошентип киргизет аны. Куранда ошонун мааниси ошол. Бул аят бир аз оорураак болгондон түшүндүрүш үчүн бир аз мисал киргизип атабыз да. Бул туура эле эсептелинет. Куранда да Алла Таала көп жерлерде мисал кылат. Адам өзү бийик болуш үчүн башкалардан ошого сарптап салат. Кээ бир адамдардын кайрымдуулугун көрүп жүрөгүң түшөт да. Бирок эмне үчүн? Өзүн кыйын сездириш үчүн. Кыяматта эң биринчи тозокко кирет. Сен адамдар сени берешен десин деп бергенсиң. Давай тозокко деп туруп жүзү менен сүдүрөйт. Ошондой адамдар бар. Кимдир адамдар өзүнүн принцибин көрсөтүш үчүн, өзүнүн комфортун көрсөтүш үчүн дагы дүйнө койот, акчасын. Ошонун эсебинен Аллахты дагы унутуп кое берет, ибадатын. Ибадат кылсам эптемей калат мындай. Короз жерди чокугандай эле нары бери кылат. Эгер бизнес кылган болсо, бир тимеле бир акыркы бир маркетинг менен реклама кылып, акыркы бир нерсе менен уюштурат. Бирок намазга же башка келген убакытта ал эптемей калат. Неге дегенде ал адам өзүн өз самарестке киргизип койгон. Сахабалар менен биздин айырмабыз ушундай эле да. Сахабаларды эч бир нерсе арестке киргизген эмес. Ачкачылык киргизген эмес. Коркунучтан киргизген эмес. Өлүм да киргизген эмес. Алар келип айткан, тынч пайгамбар тапшыргыла, болбосо көз алдыңарда бардыңарды кырабыз dedi. Dedi, hasbunallah, bizge Allah жетиштүү. Bizди коркутпа dedim да. Азыр арестте жүргөн адамдар чекеден фамилиясы өтөт да. Сен жумушуңан кетип калышың мүмкүн десе болду бул арест. Ошол жумушун бербеш үчүн болду. Динин да сатат алар. Өлдү ошол мененчи. Мындай положение ушуга апарат да. Бир Алланын акыйкатына келген убакытта бардык нерсени кече алыш керек адамчы. Адам эмнеге өзү көз каранды болуп атканын билиш керек да. Наркомандар неге арестке кирген? Нашага арестке кирген. Ал убактылуу мөөнөттө чегип же сайын турбаса, времядан өткөндөн болду. Ата-энеси да көзү көрүнбөйт аны. Аны дагы сатат да. Урат, тебет, урдайт. Бирок ошондой наркомания көпчүлүгүбүздө бар, моюнга алайын. Азыр эмне жетпейт азырчы? Биздин мындай туулгандан баштап эле карасак өтө комфорттуу жашап чоңойсок го, биз ойлошубуз мүмкүн. Будан ылдый жашаш мүмкүн эмес. Невозможно десек керек. Биздин эле аталарыбыз өзү мындай эле жашаган өзүчү, карапайым элечи. Чоң аталарыбыз бир болуп кеткен эмес да. Бирок саардан кечке иштеп, мешитке дагы эле түнү дагы иштеп атат, күнүзү дагы иштеп атат. Неге дегенде комфорт түзүш керек да, мындай жашаш керек. Анау кафырлардын жашоосуна биз мындай көз атпай эле койролу эми. Кебиз талаада иштеп келдик да, алардын жашоосун көрүп койдук да, мындай айылда өзүнчө үй, шаарда бир өзүнчө үй, бийик машина, төмөн машина. Биз ал нерсе арест деп эсептелет ал. Ал адамды ибадаттан тосо турган рахина дейт. Алла Таала айткан, ар бир адам өзү кылып аткан нерседе өзү кул болот. Өзүн өзү түрмөгө салат. Алла Таала ошол силер ар жака кул боло бербегиле, өзүңөрдү өзүңөр арестке киргизбегиле, күрөөгө албагыла деп туруп өзүнө тартат. Я фархабун. Менден гана корккула. Мен айтканды кылып жашагыла, дүйнөдө дагы эркинсиңер. Эгер Аллахка тапшырылып жашаса, бул адамдын колундан миллиондогон акча келсе дагы эле кыжалатпойт, миллиондогон акча кетсе дагы кыжалатпойт да. Анткени ал байланган эмес. Бирок кол астындагы нерсеге, өзү кылып аткан нерсеге байланган адам колундагы акчасы кетсе өлөт алчы. Азыр сахар, давление деген оорулар неден болуп атат? Ушу аресттен болуп атат. Ушу дүйнөнү куд ушундай биз сүйүп алганбыз. Бул биздики эмес бирокчу. Туулганда биз жалаңач келгенбиз, өлгөндө да жалаңач кетебиз. Бир пайпак да кие албайбыз да. Бирок ушу калып кете тургандай биздин айтып аткандай көпчүлүк эле мындай бисмилла деп өзү эле бутка туруп келаткан. Бирок балам алып коеюн, пустанга алып коеюн, запаска алып коеюн. Пайгамбарыбыз керек болсо, менин азыгымды, рызкымды азык кылып, тагыраак айтканда күнүмдүк айлык кылып бергин деген. Куутан деген. Биз
Алла Тааланын аятынан өтө алыс кеткендиктен биз өзүбүздү ушунчалык деңгээлде кыйнадык. Бан Исраил адашкандай биз дагы адашып баштадык. Пайгамбарыбыз жол картасын айткан. Бан Исраил адашкан. Эмнеге адашкан дегенде дүйнөгө берилип кеткен. Дүйнөгө берилип кеткен дегенде дүйнө кубаш керек деген эмес. Мындай түшүнөйлү. Дүйнөгө берилип кеткен дегенде ибадат сааттарына дагы дүйнөнү киргизип берген. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Кимдир бирөөгө Алла Таала ырыскыны чачып койгондагы уктап турса эми пул көбөйөт анчы. Бар да мындай бизнестерин өнүктүрүп койгон, ал күнү өтсө байый берет алчы. Кимдир бирөө төрөлгөндө эле байый берет. Кимдир бирөө бар оңой акча табат. Бир күндө 1-2 саат иштесе деле акча таба берет. Бирок олорго байлыкка берилбе, делинбейт. Алла берген ырыскын неге албасын? Ала берет ал жерден. Проблема кандай болот? Өзүнүн сааттары бар. Алла Таала бир күндө 5 маал намазды, орозону, мындай кээде ушун аз бүгүн жаназа бар. Ушундай мусулмандык милдети зулка танысак дагы мусулман эле болсо жаназасына катышабыз. Дагы бир адамдын башына резке түйшүк түшүп калса ага жардам беришибиз керек. Кыскасы ибадаттын орундар бар. Кайсы бир учурда важип, кайсы бир учурда мустахаб, кайсы бир учурда фарз. Ошол жерлерге бошой алыш керек. Эми ошого бошобой полный убакытты дүйнөгө киргизип таштай турган болсок, ошондой дүйнө кууба деген маанини алчу. Эркин бол. Алла Тааланын ибадатына кеңири бошой ал. Ошондуктан азыр жалпы айтылып аткан дүйнөгө берилбе дегени эң кызык жери бүгүндөн баштап иштеп үйүнө жатып алса дагы, бүгүндөн баштап мечитке келип, элден эң биринчи келип, эң аягы кетип, кайсыл жерде ибадат болсо, Куранды бисмилла менен жаттап коеюн деп Куранды жаттап, кыскасы только ибадат менен жашаса дагы, өлгөндөн кийин балдарына бир канча мурас кала турган деңгээлде байы дагы саардан кечке иштейт да. Муну бол арест деп эсептелет. Эми балаң ачка калып атса, турбасаң үйдө бир сындырым нан жок болуп аткан болсо, ондо көйгөй жок. Ондо ибадаттан бошотулат агачы. Мындан көрө ушу балдарды багып туруш керек деп. Бирок балдардын курсагы ток, бирок дагы деле эмне кылтабыз? Өзүбүздүн аяттын мааниси бима касабат. Биз өзүбүз кылып аткан иштерде өзүбүздү биз күрөөгө салып атабыз.